Бүгінгі темамыз деңіз сүт емушілері. Деңіз сүт емушілері бардық эле маммалия класс өкүлдөрүндөй эле 7 системадан турат организм. 7 системадан. Мойын омурткасы 7. Бардық эле сүт емушілердей эле. Жүрөгү 4 камерагы. Kanı kızıl. Kızıl kan деп жазалы. Ошо карабастан көп адамдар буларды балыктар менен алмаштырат. Себеби алар кайда жашашат экен? Деңизде жашашат. Бул түркүн 2 топко бөлүнөт. Биринчи калактуулар түркүнү. Калактуулар. Экинчи топ бул китсималдар. Сүрөткө көңүл бурсаңар, бул жаныбарларды көрөбүз. Мисалы биринчи бул китсималдардын өкүлү. Экинчи калактуулар. Көңүл бурсаңар, биринчи буттары калакка айланып калган. Биринчи канаттары калакка айланып калган. Бул жаныбарды көрүп атасыңар. Бул да өкүлү. Деңиз котиги. Бул дагы бул түркүндүн өкүлү. Буту дагы калакка айланып калган. Бул жаныбар дагы баласы менен көрүп атасыңар. Деңиз котиги. Бул дельфиндер. Булар китсималдардын өкүлдөрү. Сүрөттө көрүп атасыңар. Астыңкы буттары калакчага айланган. Бул кит. Эми калактууларга мүнөздөмө берип коелу. Тюлень. Калактууларга тюлень кирет экен. Тюлендин сыртында сейрек кездешкен кылкан жүндөрү бар. Экинчи күнү карап көрөлү. Бул деңиз котиги. Деңиз котиги. Калың жүнү бар. Калың жүнү бар. Üçüncü ökülün карап көрөлү. Бул морж. Морж айырмаланып мунун жылаңач. Жылаңач бул. Анан сейрек гана кездешет. Кылкан жүндөрү. Булардын окшоштугу демек буттун түзүлүшүндө. Калакка айланып калган буттун түзүлүшү. Анан тышкары буларда дагы эмнелерине окшош экен. Буларда май катмары аябай өчүгөн. Май катмары. Карап көрсөңөр, май катмары аябай буларда жакшы өчүгөн. Эмне функция аткарат май катмары? Биринчиден минус температурадан коргоо. Экинчи азык зат болуп эсептелет. Тамак таппай калганда бул майларын азык зат катары колдонушат. Эми китсималдарды карап көрөлү. Экинчи топ бул китсималдар.
Буда белгилеп кеткендей эле, алар эки топтон турат болот. Мисалы, дельфиндер, анан иттер. Экөөнү салыштырып көрсөк, дельфиндер өлчөмү боюнча кичирээк, 2 метрге чейин. Эми киттер болсо, эң чоңу көк кит болуп саналат. Ушуга кийинкири мүнөздөмө берип коюлган. Көк киттин узундугу 33 метрге чейин. Эгерде салыштырып көрсөк, 4 автобусту бир убакта бир жерге коюп туруп салыштырып көрсөк, ошо 33 метр болот. Демек, бул эң чоң суу темирчилердин эң чоңу болуп эсептелет. Скелетин алып көрсөк, 22 тоннаны түзөт экен. Майы 25 тонна. Майы 25 тонна. Тили болсо, бир пилдин өлчөмүнө барабар, массасына 3 тонна. Жүрөгүнүн узундугу, жүрөгү булардыкы 4 камера, жүрөгүнүн узундугу 1 метр 20 сантиметр. Каны таң калыштуу 1000 литр. Адамдыкы болсо, болгону 5 литр салыштырып кетели. Боорун элестеткиле, 1 тонна. Так, бөйрөгү. Бөйрөгү бөлүп чыгаруу органы. Бөйрөгү бир өгүздүн салмагы. Чоңдугун аныктап турат. Ашказанына 1 тонна тамак батат. Суроо пайда болот. Киттер эмне менен азыктанышат деп. Булар тишсиздерге кирет. Булар азыктанган тамагын жазып коёлу бияка. Болгону майда омурткасыздар менен. Бирок кээ бир учурда адамга да кол салышы мүмкүн.